бир тууган эжеси болом, Казакбай Кундуз. Сиңдиңиз менен акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу ошо 29 сентябрь сүйлөшкөнбүз. 4төн бир 15 мүнөт өткөндө сүйлөшкөнбүз да экөөбүз. Мамам саат 4төрдө кетти үйүнөн. Анткени Кара-Алтада агасынын ашы бар болчу. Агасы өтүп кеткен, ашына бармак болчу мамам. Ошо ашына бармак болчу, 4тө кетиптир. Анан 4тө кеткенден кийин уже 3 сааттан кийин артынан кабар келип атат. Кызыңар асынып алды деп. Эң биринчи ошол кабарды сиздерге ким угузду, ким чалды? Бизге ошол кабарды деген саат 7ден 4 мүнөт өткөндө улуу эжеме чалыптыр. Ал Кара-Алтада жашайт да. Эжеме чалыптыр, улуу эжеме, бирок эме күйөө баласы чалыптыр, тынчтык чалыптыр. Кызың сиңдиңиз асынып алды деп чалыптыр да. Анан эжем баягы өзү ашта жүрөт да, тайкемдин ашында кошуна, экөө кошуна жашайт. Анан тамак эметип аткам дейт, идишпи ишип аткан окшойт, кызмат кылып жүрүптүр. Анан түшүнбөй калыптыр алчы эмне болгонун. Анан кийин мамам үйдө болчу экен, эжемдин үйүнө экөө сосед мамам кийимдерин эметип атыптыр. Анан кийин тиги мамама 7ден апчиме 7ден 4 мүнөт өткөндө чалып атат эжеме, а мамама 7ден 6 мүнөт өткөндө, ортосу 2 мүнөттөн кийин эле мамам менен байланыштыр. Апа каяктасыз дептир. Анан эмне болду десе, тиги ошо кызыңыз кетпей эле койсоңуз болмок, кызыңыз асынып алды деп трубканы коюп салыптыр. Ошо анан мамам ошол жерден эле баягы өзүнө келе албай, эми билесиз да эне кандай болот, анан кандай болуп калат, эмне болуп калат. Ошол баштан эле ызы чуу болуп баштады да. Анан таксини чакырып, мен келгичекти 20 мүнөт болду келгенинде. Анан келгенде уже куда-кудагылар келип калыптыр үйүнө. Куда-кудагылар келип калыптыр. Скорый келип калыптыр, куда-кудагылар келип калыптыр, машиналар келип калыптыр, баягы кайын журту келип калыптыр. Анан чуркап кирип эле эмне болду десем, кудагый ыйлап атыптыр да. Кудагый эмне болду десем, мынтип башын чайкады кудагыйчы. Анан кийин кудадан сурадым, эмне болду десем, башын жерге салды. Анан кийин чуркап кирип эле, анан өздөрү ушу биринчи этажда жашайт, бул үйдө жашашат. Анан кийин чуркап кире калсам, уже жана милиционерлер уже курчап калышыптыр үйүнчү. Анан кийин эмне болду десем, суицид деди да. Анан баягы бир туугандык жүрөк жаман экен да, баягы оор жоготуу болду бизде дагы. Анан мындай ишене алган жокмун да, сиңдим өлгөнүнө ишене алган жокмун.